2026 жылы YouTube каналды кантип туура ачат, ушул видеодо баштан аягына чейин сиздерге көрсөтүп берем. Салам достор, мен атым Эрлан. 2016 жылдан бери YouTube'да иштеп келем. 10 жыл болуп калды. Акыркы жылдары кантип үнү жок жана жүзү жок Кыргызстанда кыргыз тилинде кирешеги чыкса болот, ошону үйрөтүп келем. Бирок көбүнчө адамдардын албетте эң биринчи суроосу кантип каналды туура ачыш керек, кантип үнү жок жана жүзү жок иштеп башташта ошол иштей турган каналды ачыш керек. Ошондуктан 26-жылы жаңы настройкалар менен кантип Google аккаунт ачса болот, ошону көрсөтүп берем. Каналды дагы. А уже кийинки видеолордо кантип настройка кылабыз каналды, кантип каналды американский YouTube деп айтып жатпайбызбы, ошол жака жараша настройка кылып кантип өткөзсөк болот. Ошол боюнча дагы видеолор тартып берем. Ошондуктан подписка кылып, лайк басканды унутпаңыздар. Ал видеолор жакын арада чыгат. Албетте бекер эле көрүп үйрөнүп аласыздар. Анда эмесе баштайлы. Эгерде сизде ноутбук, MacBook, планшет, компьютер, телефон, iPhone айырмасы жок, эмне болбосо дагы Safari болобу, айырмасы жок, Яндекс болобу, Xiaomi болуп калса, ал жакта көбүнчөсүндө Яндекс турушу мүмкүн, же өзүнүн браузерлери. Кандай болбосо дагы Google деп турат. Мына көрдүңүзбү? Мисалы Яндекстен баштап жаткан болсоңуз, ошол жака эле поисктти басып Google деп жазасыз, жазып туруп эле басканда Google өзү ачылып калат. Андан соң аккаунтуңуз жок болушу мүмкүн. Бул жакта sign in же болбосо IT деп турат. Регистрация деген жери жок, ошондуктан ушул жерди басабыз. Эми балким кимде англис тилинде болуп калат, а так орус тилинде баары эле түшүнөт го деп ойлойм. Көбүнчөнүкү англис тилинде болуп калышы мүмкүн, ошондуктан атайын англис тилинде сиздерге көрсөтүп жатам. Бул жерде create аккаунт дейсиз, создать аккаунт же регистрация аккаунта деп турат. Ошону басасыз, аккаунтуңуз жок, ошондуктан кире албайсыз, жаңысын ачыш керек. Бул жерде для личного использования, для ребенка, а также для работы и бизнеса деген 3 раздел бар. YouTube'дан кирешеги чыгып, иштейм, бул бизнес же болбосо иш болуп калышы мүмкүн деп сурай турган болсоңуз, жок, бул деле для личного использования болот. Бул жерде имя, фамилияны жазасыз. Менин атым Эрлан. Бул жерде Эсенаманов деп коеюн. Бул жердеги данныйларыңызды кийин эч ким сурабайт. Налоговыйда кийин төлөп жатканда, же болбосо акчаны чыгарып жатканда ошол жактарда ойношуп жазса болбойт. Ал эми бул данныйларда каалаган нерсени жаза берсеңиз болот, цифрларды деле жаза берсеңиз болот. Точно как в паспорте не надо. Муну каалаган убакытта өзгөртүп да алсаңыз болот, каалаган убакытта каналдын атына жараша деле өзгөртүп коесуз. Оюн ойной турган болсоңуз, мисалы бир кыскача ат болуп калышы мүмкүн. Такыр айырмасы жок кыскасы бул жерде. Ошондуктан ат жөнүңүздү жазып туруп next деп басасыз. Бул жерде кайсы ай төрөлгөнүз, кайсыл күн төрөлгөнүз жана жылыңыз канча. Бул жерде гендер тандайсыз, то есть пол, бул жерде женщина, мужчина жана башкасы. Андан соң next деп басасыз. Бул жерде сизге варианттарды берет. Gmail'дын кайсысын ачкың келип жатат деп, сиздин фамилияңызга жараша 2-3 түрү берет. Кааласаңыз create другой Gmail деп туруп, өзүңүзгө жараша өзүм жаттап калам же болбосо кооздураак деп өзүңүз жазып алсаңыз болот. Менде ушул варианттардын экинчиси устраивайт. Эсенаманов Эрлан 336 дейт. Жарай берет. Андан соң next деп басасыз. Бул жака пароль придумать этесиз. Паролду 2 жолу жазасыз. Бул жака ойлоп тапкан пароль жазасыз. Андан соң ойлоп тапкан паролдон кийин подтвердить ошо паролду кыласыз. Мен азыр ойношуп жазып алып турмун. Бул жерге чындап бир пароль кылайлы. Андан кийин next басасыз. Ушул жака телефон номерин жазышыңыз керек. Бул жака сизге SMS келет. Бул жака көбүнчөнүн SMS келбей калат дейт. Негизи биздин окууда бул нерсени чечилет. Бул нерсени окуучуларга жардам беребиз. Кээ бирде башка өлкөнүн номерлерин кылыш керек болуп калат. Бирок сизге сунушум, эгерде Мегаком менен Билайн иштебей жаткан болсо, окушканды байкап көрүңүздөр. Бир номерге 2-3 Google аккаунт ачса болот. Менин номерлериме лимит болуп, уже аккаунттун баары ачылган. Ошондуктан бул эң акыркы кадамдар. Бул жерге жөн гана номериңизди жазасыз. 996 деп жазбай деле койсоңуз болот. 505 500 деп туруп эле next база бересиз. SMS келгенде ошол SMSти подтверди деп дагы бир плашка чыгышы мүмкүн. Ошол жака SMS жазганда сизде аккаунт ачылат. Ошол менен бүттү. Же болбосо сизге могу QR кодду ач деп далилде деп чыгып калышы мүмкүн. Бул жакта кандай кыласыз? Бул уже башка бир түр да подтвержденияныкы. Камераны аласыз. QR'ды скан кыласыз. Скан кандай кылат? Жөн эле камерага киресиз. Фото деген жака эле киресиз. Любой жаңы телефондо эле ошондой бар. Муну наводить этсеңиз, түйүндө шилтемеге окшоп ссылка болуп чыгып калат, же браузерди ач деп вариант чыгат. Ошону ачканда браузерден алып туруп сизди телефон SMS деген разделине перекидывать этет. Ошол жакта даяр SMS-ти ушул номерге жөнөтүп кой деп айтат. Ал SMS жөнөтүш бекер эле, акча албайт. Ошол SMS жөнөткөндөн кийин эле бул разделиңиз загрузка болуп, номер подтвержден деп туруп эле аккаунт ачылып кетет. Ушул жерлерден көбүнчөдө кыйынчылык болуп калышы мүмкүн, анткени акыркы убакыттарда Кыргызстан номерине же болбосо жана бир түрүндө номер жазып туруп подтвердить басканда SMS келбей калат, же QR'ды ачып туруп SMS жөнөткөндө загрузка болуп туруп что-то пошло не так деп ошибка болуп калат. Бирок мен болушу мүмкүн деп эле айтып жатам. Обычно эч кандай кыйынчылык жок. Номер жазасыз, жанагы биринчи түрүндөгүдөй кылып, бул экинчи түрү да. Жөнөткөндө телефонго SMS келет, подтвердить, открыть, все, ошо менен ачылат. Бул жерге мисалы QR кодду жаздыңыз, точнее сканировать эттиңиз, телефонуңуз браузерге кирет, браузерден SMS-тер жака перекидывать этет, уже даяр SMS-ти коду менен ушул SMS-ти ушул номерге жөнөтүп кой дейт. Отправить деле басып коесуз, бул жагыңыз загрузка болуп, каналыңыз ачылат. Канал эмес, аккаунтуңуз. Google аккаунт негизи эле канал ачыш үчүн керек. Жана бир Google аккаунтка көптөгөн YouTube каналдарды байлап ача берсеңиз болот. Ар бир канал ачкан сайын ушунун баарын өтпөй эле коюш керек.
болуп калышы мүмкүн деп эле мен кыйынчылыктарды алдын ала айтып койдум, бирок кыйынчылык негизи эле жок. Же болбосо биринчи способ менен же экинчи способ менен аккаунтту ачасыз. Аккаунтту ачкандан кийин эми YouTube каналды кантип ачат, ал жагын көрсөтүп кетейин. Менде уже ачылган Google аккаунт бар. Google аккаунт дегенде сизге YouTubeга киргенде дагы ошол жака YT деп калат. YT дегенде жанакы берген Gmail'ды жазасыз. Эки вариант болбосо өзүңүз тандалат дебедимби? Ошол Gmail'дин бирин жазып туруп, пароль жазасыз, телефон номерин SMS дагы бир жолу сурашы мүмкүн. Ошентип YouTubeга киресиз. То есть сиз азыр жана Google'да жүрдүңүз, бул жакта турабы? Google'да бул жак ачылды, баары жакшы болду деди. Андан соң YouTube'дун өзүнө өтүп туруп, бул жактан да YT деп туруп, ошол эле ачып койгон даяр аккаунтуңузга логин пароль менен киресиз. Логин деген жана Gmail'ы, пароль жана сиз ойлоп тапкан пароль. Кыскасы Google аккаунтуңузга кирдиңиз, сизде канал жок. Сизде ушул аватарканын ордуна создать деген болот. Бул создать башка создать. Создать, открыть канал деген жер бар болот. Менде андай жок, анткени менде канал ачык. Бирок мисал түрүндө көрсөтүп кетейин. Бул жерде сизде создать деген болот, каналыңыз жок дейт. Мен болсо мындайынан ачып калам да, анткени меники уже ачык. Создать канал деп ушундай эле жазуу мына. Бул жака ат жөнүңүздү жазасыз. Сизге болсо могу аватарканы басканда бул жакта жок болот эч нерсе. Создать деп сурайт. Басканда сизге деле ушундай плашка чыгат. Мына мен болсо мынтип басып атам да, создать депчи. Ушундай плашка чыкканда бул жака уже ойнош жаза бербейсиз, каналдын атын жазасыз. Каналдын аты креативный болуш керек, оюнга жараша болуш керек, кылып жаткан багыт нишаңызга жараша болуш керек. Мисалы мен каналды Avatar World оюн боюнча ачайын дейин. Бул детский, в основном кыздар ойной турган оюн. Кыздар ойной турган оюнда сиз болсо Мирланбек Эрланбекович деп жазып койбойсуз да? Эрланбек депчи, Мирланбек деп мисалчы. Анткени бул детский оюн болуш мүмкүн. Өзүңүздүн багытыңызга жараша каналдын атын кылышыңыз керек. Бул жанакы жазып жаткан Google аккаунт ачып жаткан аты жөнүңүз эмес, бул жака уже каналдын аты. Канал кантип аталышат ошол. Ошондуктан мен өзүмдүн багытыма жараша каналды атайын. Каналдын атын кантип атайм? Ой жок, вообще идея жок. Балким андай канал уже YouTube'да бардыр. Мен кантип ачам? Идея келбейт дешиңиз мүмкүн. Башында бизде ачып жатканда ойлончу көп. Мисалы Avatar World оюнун ача турган болсом, Avatar World деп YouTubeга кирип фильтрга жазасыз. Фильтрга киргенден кийин Avatar World деп поискка жазасыз. Поискка киргенден кийин бул жерге фильтр деп туруп каналы дегенди бассаңыз, көбүнчө каналдар өзүнүн каналынын атын кантип коет экенин карасаңыз болот. Мындай нежный кыздардын аты да бул жердечи. Кичинекей кыздардын мындай грубый бир аты эмес, кыскасы. Mila Game, Family Avatar World, Avatar Family, Nitu, Aria, Алена, Мура, көрсөтпөй баары эле кыздардыкындай. Значит, мен да ушундай ат коюшум керек. Мына Пуза деп турат. Каналыңыздын атын атап коюп, анан кийин ушундай канал бар экенин байкап калсаңыз, эч кыйынчылык жок, кийин өзгөртүп койсоңуз болот. Бирок алдын ала текшерип алыш үчүн кандай кыласыз? Мисалы, мага ой келди. Juicy деп 2 з менен канал ачкым келет. Juicy World депчи. Коозураак болуш үчүн биринчи тамгаларды чоң тамгалардан кылып койсок болот. Juicy World деп. Псевдоним бул Инстаграмдагы тег дейт да, ошондуктан жанакы жазып коесуз го. Эрланчик нижний пробел 001 деке депчи. Ошол тег менен каналыңызды издейт го негизи. Бул ошол да, ошондуктан бул жерде Juicy World бош эмес болушу мүмкүн. Бирок бул жерге 111 деп койсок, бул бош болот. Juicy World деген канал бар бекенин алдын ала текшерип алыңыз. Кийин ушундай канал болуп калып, поискка жазса, андай канал чыгып калып, сиздин каналыңыз чыкпай башканыкы чыгып отурбасын. Мына мен мисалы придумать эттим, көрсө андай канал бар экен. Значит, өзгөртүшүбүз керек. Бул алдын ала эле кылып кое турган иш да, кийин кайра переделывать этип, анан кийин окшошпой калды, болуп калды, мындай канал бар экен. Поискка жазсам меники чыкпай атат, башканыкы чыгып атат дебеш үчүн Juicy World деп жаздым. Анан Juicy World деп жазганда каналдар сразу чыкпай калышы мүмкүн. Жок деп эле ойлоп албаңыз. Фильтрга именно канал дегенди коюңуз. Ошол жерден мына чыгат. Меникинде Juicy Worldтон бирөө эле экен. Жузайка деген точно жок болсо керек, ошентип эле ата бербейинби? Жузайка. Бирок узунураак болуп кетти, сиз кыскараак кылыңыз. Тиякта көрдүңүзбү? Пузу, Пазу, Нина, ушундай да кичинекей балдар жаттай тургандай кылып. Жузайка эмес, Жузай World дегенде эле нормально го дейм, Кыскасы мына Жузай World дегенди карап көрөлүк, бар бекен ушундай. Мындай канал чыккан жок, бирок чыкпайт деп эле мен каналдардын өзүн да текшерип коем. Мына Жузай World деген точно жок. Значит, мен мындай каналды ачып берсем болот, создать канал. И буюрса загрузка болуп туруп, биздин канал ачылат. Такого канала не существует деп калышы мүмкүн, анткени каналыбыз жаңы эле ачылды. Мына Жузай World деп уже ачылды бизде. Дагы эле тоголокчону басып посмотреть канал дейсиз. Сиздер менен настройка, управление, аватарка, шапка баарын как положено кандай кылса болот, ошону кийинки видеолордо үйрөтөм. Сиздер менен Google аккаунт ачтык, YouTube канал ачтык. Бир Google аккаунтка 2-3 андан жогору канал байлаштырып ачып берсеңиз болот. Мисалы менде Google ачык болчу, бир каналым бар болчу, ошондуктан мен башка жагына кирип создать деп басып, экинчисин ачып алдым да азыр. Настройкалар дей турган болсок, настройкалар өтө көп. Ещё мунун баары американский YouTubeга жараша настройка кылыш керек, англис тилинде жазыш керек, тегтерди издеш керек. Мунун баары бат иш эмес, ошондуктан кийинки видеолордо көрсөтөм. Бул сиздер менен бир эле сабак болду. Ал эми ушундай сабактар биздин YouTube окууда 70 сабак бар. Бир айдын ичинде 70 сабак
сабакты тест түрүндө өтүп, 1 айлык же 2 айлык тариф бар. Ошого жараша тест өтүп, киреше чыкканды үйрөтөбүз. Ошондуктан биздин окууга катталгым келет десеңиз, азыр кичине маалымат айтып берем. Мисалы биздин ачкан Juzae World'то аналитика кирсеңиз, аналитика пустой, акча тапсак болбойт, мындай эчтеке деле жок, акча деле түшпөйт. Ал эми ушул оюн боюнча окуучумдун каналына кирдим, Найни деген, бул жакта карай турган болсоңуз, уже 8,5 миллион просмотр, $904 сом жок тилекке каршы, рубль менен көрсөтүп берейин. Долларды көбүнчө түшүнбөсө керек. 64 000 рубль акыркы 28 күндүн ичинде. Ушинтип пустой каналдан пустой нерсенин баарын настройка кылып, үйрөтүп, кантип тартабыз, кантип киргизебиз, кантип иштесек болот деп туруп, ушундай жыйынтыктарга сиздер да жетишиңиз мүмкүн. Бул биздин окуучубуз. Сиздер да окуйм, үйрөнөм десеңиз, комментарийге Telegram баракчамды таштап коем. Ошол жака жазсаңыз, сизге менеджерим жазып, баарын түшүндүрүп берет. Канча айлык окуу бар, тарифтер бар негизи, 3 тариф. Биринчи тариф, экинчи тарифтен эмнеси менен айырмаланат, 1 айлык менен 2 айлыктын эмне айырмасы бар, акча канча турат жана башкасы. Андан тышкары бизде рассрочка бар, 5%, мисалы окууңуз 14 же 21 миңдик тариф тандай турган болсоңуз, же даже жада калса 7,5 миң тариф тандай турган болсоңуз, мисалы айтайын, биздин окуубуз кымбат эмес, анткени окууда үйрөнүп кетсеңиз, мисалы 60-70 миң таап каласыз да, жок дегендечи. Башкалардын окуусуна окшоп $1000, 50 миң, 60 миң турбайт. Довольно бюджетный эле окуу. Еще аны 5% М+ менен рассрочка төлөсөңүз болот. Акчасы бар адам деле 7,5 миң салып жөнөтөт, окуйт, мисалы, же болбосо 14 же 21 миңди. Рассрочка менен төлөйм дегенде эле ошончону төлөйт. Проценттерди биз өзүбүзгө алабыз, то есть сизге ал жакка эч түрүндө билинбейт, 5% рассрочка. Окуп 3 ай ичи төлөп баштай берсеңиз болот. То есть азыр баштап кетип 3 ай ичи төлөп саласыз. Андай дагы түрлөрү бар. Балким 3 айдын ичинде уже каналыңыз актап баштайттыр. Кыскасы менеджериме жазып коюңуз, сизге толук маалымат берет. Мен сиз менен бир сабак бүгүн өттүм, андай сабактан 70, андан тышкары кайтарым байланыш керек, сервис, приложение, бүт нерсенин баары берилет. Ошондуктан биз менен баштап биринчилерден болуңуз. Андан тышкары катталып, кийинки сабакты YouTube'да бекер көргөндү унутпаңыз.